Азыркы учурда сасык тумоонун көбөйүп кетишин дарыгерлер балдарга болгон жетиштүү камкордук жоктугунан деп түшүндүрүшүүдө. Анткени ооруга чалдыккан наристелер бала бакчага барып, илдеттин башка бирөөгө жугуп кетүүсүнө шарт түзүп жатат. Сасык тумоо жугуштуу илдет болгондуктан оору тез арада жайылууда. Бизге кайрылган балдардын саны действительно күндөн күнгө күчөп атат. Күчөгөндүн себеби азыр мына күндүн сууктугуна байланыштуу, погоданын. И оорулардын карантин болбой аткандары болуп атат. Мисалы садиктерде, мектептерде кирип болгон балдар бирин-бири заражать этип, анан үйдөгү кичинекей бөбөктөрдү да заражение кылып атышат. Разия Назарова 1,5 жаштагы уулун ооруканага алып келүүгө мажбур болду. Алгач катуу ооруп, дене табы көтөрүлүп кеткен болчу. Дарыгерлердин кароосунан өткөндөн кийин жаш наристенин өпкөсүнө суук тийгендиги аныкталды. Балам биринчи температура менен үйдө 1 күн болду, анан бул жака алып келдик. Өпкөнүн пневмониясы деп диагноз коюшту. Пульмонологияга жаттык. Жатканыбызга эртең 1 апта болот. Суукта көбүрөөк болуп калдык окшойт. Анан эми үй шартында пневмониядан дарыланганга болбойт. Сөзсүз больницада ооруканада жатып дарылануу керек. Врачтын көзөмөлүндө болуп. Балдар клиникасындагы пульмонология бөлүмү 60 орунду болсо, азыр 85 бейтап жатып дарыланууда. Бул жайга батпагандарды башка бөлүмдөргө жайгаштырып коюшкан. Дарыгерлер жаш балдар ооруп калган учурда бала бакча жана мектептерге жиберилбеши керек дешет. Алар алгач үй шартында дарыланууга тийиш. Мына ошондо гана оорунун жайылуусун алдын алууга болот. Балдар ооруган болсо, 3 күндө температурасы түшпөсө, сөзсүз энтигип калса, бала жөтөлү көбөйсө, эмчек эмбей калса, сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Ошо кооптуу белгилер да. Бирөө ооруп калса, мурдуна мазь чыбаса болот, оксальный мазь. Үйүнө негизи влажный уборка кылат, проветривание кылышат, противовирусный ушу интерферон деген мурдуна тамчылаткан тамчылар бар. Ар бир негизи дарыгер жазып берет, ошолорду тамчылатып караш керек. Кайрылуулар көп болгондуктан пульмонология бөлүмүнө нөөмөтчү дарыгерлердин да саны көбөйтүлдү. Андыктан күнү-түнү бейтаптарды тынымсыз кабыл алуу жүрүүдө. Күнү-түнү көп кайрылгандын эсебинен биз кабыл алуу бөлүмүнө күчөтүлгөн иретте күзөттү дарыгерлерди күзөткө койгонбуз. Мурда бирден эле күзөттө турчу. Азыр эми 2ден врач, 2ден ординатор врачтарды кошуп, жардамчы врачтарды кошуп коюп атабыз. 60 орунду бөлүмдө жаткан оорулуулардын саны 100гө жеткен учурлар да болууда. Сасык тумоо тез жугучу илдет болгондуктан аны менен коомчулук жалпы күрөшүүсү абзел. Марат Акимбек уулу, Самат Сайдамат уулу, Ош Берим жаңылыктары.